УКМКдан АКС жоюлса Камчыбек Ташиев шайлоого аттанабы. 23 июлда Садыр Жапаров ишкерлер менен жолугушуусунда УКМга караштуу АКС жоюла турганын айтты. Буга байланыштуу президенттин жарлыгы даярдалып атканда кошумчалады. Мындай демилген ишке ашуусу ишкерлерге карата камкордук, аларды коргоо катары түшүндүрүлдү. Баарына белгилүү болгондой, АКС бар үчүн УКМК таасирдүү орган катары сыпатталып келген. Күтүүсүз реформадан кийин кандай болушу мүмкүн? Коомчулукта ушул өңүткө карай кулагын түрүп, кызыгып турушканы жашыруун эмес. АКСтен айрылган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев олуттуу фигура катары саналбай, алсырай түшөрү 5тен белгилүү. Бирисе майталкандуу кызматтын кайрашы да жагымсыздыкты тартуулайт. Мындай шартта Камчыбек Ташиев аталган кызматта көпкө кармалбай, күздөгү парламенттик шайлоого аттанып, партиясы менен жеңишке жетүүнү көздөйт да. Жыйынтыгында спикерлик креслого секирип жасоону кыялданат. Дал ушул жагы логикалуу экен. Бирисе УКМК төрагасы болгондон бери Камчыбек Ташиев өзүнө кыйла душман ашырды. Болгондо да олигархтар, экс-чиновниктер жана башка лөктөр ал келечегиндеги опурталдуу көрүнүштөрдүн алдын алып бийликтин сересинде жүрүүгө далалат жасайт. Себеби жөн салды адам катары көчөдө жүрүү кооптуу эмеспи? Булак арба кейжи. Эл чындыкты билсин. Эл көзүнө Улукбек Марипов иштеп аткандай тур көрсөтүп, окшош болсо да патриот кейиптенгени көптөрдүн күлкүсүн келтирет. Тымпайып жүрүп алып интригага жакын экени да талкууда. Президенттик аппаратта Искендер Кайыпкуловдун иштеп атканын көрө албай, жогорку жакка улам тескери сөздөн былгыта берип, акыры жумуштан алдырып тынганы кандай? Бул боюнча ал саналаштарына арманын айтып, Мариповго тиш кайрап жүргөнүн эшиттик. Натыйжада эмне кылат? Жакында БШК төрагалыгын шайлоо убактысы келет. Мына ушул майлуу кызматка Искендер Кайыпкулов шилекейин агызып, утуп чыгууну көздөп атканы канкууланды. Ак жол Медет Садыркуловдун шакирти жерди калбаса эле, эми да жогорку креслону минип калгысы бардыр. Анан миллиондордун күрөйбү. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Коронавируска каршы ПЦР тест тапшыруу арзандады. Кыргызстанда коронавирусту аныктоо үчүн тапшырылган ПЦР тесттин баасы төмөндөдү. Бул тууралуу Монополия каршы мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдирди. Агенттик оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти менен акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын тарифин макулдашканы айтылат. Натыйжада Монополия каршы күрөшүү агенттиги ПЦР тесттин баасы 788 сом деп бекитүү тууралуу бүгүн 25 июнда буйрук чыгарган. Азыркы тариф 1574 сом болуп турган. Ал 786 сомго арзандаганы белгиленет. Булак Спутник кейжи. Эл чындыкты билсин. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы жоюлду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматын жоюу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Буга чейин мамлекет башчысы бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушууда жакында УКМКнын антикоррупциялык кызматын жоюларын билдирген. Президент Садыр Жапаров экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, сот жана укук коргоо органдарынын иши өркүндөтүлөт деп бир нече жолу айткан. Биринчи кезекте мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсү азайып, ишкерлер үчүн жагымдуу чөйрө түзүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалат. УКМКнын антикоррупциялык кызматтын жоюлушу бул багыттагы чечкиндүү кадамдардын бири экени белгиленген. Ушул жарлыкты аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине зарыл болгон уюштуруу чараларын көрүү тапшырылды. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Негизинен сабатсыз, маданияттуу эмес кыргыздар оппозициянын айткандарынын баарына ишенишет деп кепилдик берем. Эң башкысы биз кыргыздардын табигый акылсыздыгын колдонушубуз керек. Жакында аянт кандуу болуп жарандардын каны төгүлөт. Биз азыркы бийликти күнөөлөйбүз. Эч тартынбагыла, келүүсү кыргыздар бизге ишенишет. Мына ушул жогоруда айтылып жаткан уккан адамдын денесин муздак суу сепкендей ичирткенге сөздү Атамекен партиясынын лидери, Конституциянын атасы, парламенттин бир топ чакырылышынын депутаты, кайсыл бир көк мэйлердин пир туткан Гумир Текебаев 2009 жылдын 23 апрелинде казакстандык политтехнолог Марина Сабитовага берген маегинде айткан экен. Бул сөздөр ошол эле маектен бөлүнүп алынган цитата гана болуп эсептелинет. Демек, булар Бакиевди кетириш үчүн бир жыл мурда эле даярдык көрүшүп, бардык болгон ыплас аракеттерин ишке салышкан экен. Бакиевди жаманатты кылыш үчүн адамдын төбө чачын тик тургузган ар кандай иштердин режиссерлору кимдер экенин мен айтпасам деле билесиңер. Впрочем, төмөндөгү ссылканы ачып окусаңар баары түшүнүктүү болот.
мен бир нерсени баса белгилеп көңүлүңөрдү ошого бурат элем. 2010-жылдагы ошол кандуу төңкөрүшкө чейин Атамбаевдин сөз бар. 1000 адам өлсө да бийликти колго алам деген жана Түштүк согушунун алдында 5-6 кеңкелес кыргыз өлсө эч нерсе болбойт деген дагы бир сөзү бар. Ал эми жогорудагы цитатада Текебаев да безграмотный, бескультурный, тупой кыргыздар деп жатат. Ал эми атканага камап баккан согун баштанып, биз ушул күнгө чейин багып жаткан бүлүндүргүч жылаңач катын Отунбаева баарыбызды каратып туруп эле мыркалар дебеди беле. Мына эми ушул 3 адамдын сөздөрүн салыштырып көрсөңөр, үчөөнү тең кыргыздарды маңкурт катары эсептеген. Ачык эле жапайы элге айлантып салышкан. Бул сөздөрдү окуп бир бузуку акмактар кыргызды эч качан сүйбөгөнүн билсек болот. Бирок бир жагынан Текебаев туура айткан. Тупые кыргызы нам поверят деп. Чындыгында Бакиевке коюлган бардык жалаларга ишенип албадыкпы? Үй бүлөлүк клан дешкени ячейкадагы акчаларды, алтындарды алып чыгып кетти дешип, элди алдаган. Баарынан да аянттай элди аткан канкор көрсөткөндөрү бүт ушул бузуклардын ыплас иштери болот. Между прочим, убактылуу өкмөттүн шакалдардын ушул жалгандарына ишенген адамдар көп болгон. Азыркы күнгө чейин ишенип келишет. Себеби аларда ойлоо мүмкүнчүлүгү жок, иштебейт. Чыңгыз Айтматовдун жоламаны болуп калышкан, Атамбаевдин жалгандарын кайталашып. Бакиевдей лидерди бир топ гени бузук жугундукорлор жаманатты кылып өлкөдөн кууп салышты. Ал эми Бакиевди билген, ага ишенген бизде адамдар 11 жылдан бери колубуздан эч нерсе келбей, укугу жок экинчи сорттогу элге окшоп калдык. Болбосо ошол жугундукорлор менен бир улутпуз, бир өлкөдө жашайбыз, укугубуз бирдей. Бирок дайыма ошолордун айтканы болот. Атамбаевдин 2 жылдан бери соттой алышпай жатышат. Эртең чыгарып жиберсе таң калбай эле коебуз. Отунбаеванын экс макамын алып Түштүк окуясы боюнча жоопко тартка деп жаагыбыз сынып келебиз, бирок эч ким укпайт. Миллиардтарды жеген Сапар, Алибектер жыргап эле эркиндикте жүрүшөт. Ал эми элге аябай жардам тийген Райымбекти баарыбыз топтолуп кутурган иттей болуп таладык. Бабановду камаса дагы деле ошол жугундукорлор жабыла чыгып жатышат. Жугундукор деп акчасын алып митингге чыккандарды, кылмышкерлерди колдогондорду айтабыз. Билбегендер билип алгыла. Ал эми биз 11 жылдан бери Бакиев күчтүү лидер болгон. Аны жала менен кетиришти. Аны алып келип 7 апрель Түштүк коогалаңына ачыкка чыгаралы деп какшап келебиз. Бирок бизди уккан жаныбар жок бул ааламда. Быйыл эгемендүү болгонубузга 30 жыл толот экен. Эгемендүү болбой эңшерилип калсак жакшы болмок. Бирок ал датаны баары бир майрамдайбыз. Ошондуктан эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракесине Бакиевтерди да өлкөгө алып келишерин бийликтен талап кылалы. Биздин деле бир калыбыз ишке ашсын да, биздин үндү деле угушсун. Бакиевдин ак адам экенин бир топ топтолгон арамзада трайбалисттердин курмандыгы болгон жакшы билебиз. Акыйкат орнобой, алдыга жылыш болбойт дейт. Стрелять на поражение всех, кто с нами не согласен деген сөз Шамиль Атаханов тоз көтөрүп жетине албай айтып жүргөн Отунбаеванын элди атууга команда бергени болуп эсептелинет. Бардык факт, далилдер айдан ачык болуп турса да, эмне үчүн буларды башыбызга чыгарып эркелетебиз? Башыбызга чыгышып алып жөн эле олтурушса да мейли. Чычып салышты го, ошону да сезбеген, чын эле тупой калкпызбы дейт Шамурза Бөркулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров эмдөөдөн баш тарткан кызматкерлерге айлык төлөбөй коюуну сунуштады. Вице-премьер-министр Акылбек Жапаров өзгөчө кырдаал режимин киргизип, вакцинациядан баш тарткан мамлекеттик кызматкерлерге айлык төлөбөй коюуну сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 25 июнда өткөн министрлер кабинетинин жыйынында айтты. Анын айтымында Кыргызстанга вакцинаны жеткирүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигин тартуу керек. 10 күндүн ичинде дүйнөнүн кайсы бурчуна болбосун самолеттор менен барып алып келели. Добровольно-принудительно механизм колдонуш керек. Эгерде саламаттыкты сактоо министрлиги вакцинация маселесин чече албаса, калгандар эмне болот деп министр суроо узатты. Канча доктор, канча медайым вакцина алган угалган жокмун. Алар улам эле ооруп жатышса, аскер ички иштер министри эмне болот? 368 000 мамлекеттик кызматкер бар. Эгер эмдөөдөн өтпөсө айлык бербей коюш керек. Мен сунушумду колдоп берип коюңуз. Өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизип, Бообек Эргешевичти жөнөтүү керек. Өзгөчө кырдаалдар министрдин жетекчиси деди Акылбек Жапаров. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Замир Карыракиев Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын муфтии болуп шайланды. Бул тууралуу Руслан Бекназаров Facebook баракчасына жазды. Маалым болгондой, бүгүн Бишкекте аалымдар кеңешинин жыйыны өтүп, анда Кыргыз мусулмандар дини башкармалыгынын муфтийин шайлоо өткөн. Шайлоо жыйынтыгында Ракиев муфтий болуп шайланган. Эскерте кетсек, муфтийликке 9 талапкер ат салышкан. Замир Ракиев буга чейин Кыргыз мусулмандар дини башкармалыгынын муфтийинин орун басары болуп иштеп келген. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.
Азамат Арапбаев чет өлкөгө эмнеге чыккан, байлыгын жашыруу үчүнбү же эс алганыбы? Олигарх депутат Азамат Арапбаев аз күн мурда эле чет өлкөгө чыгып кеткенин уктук. Исхак Пирматов кармалгандан кийин эле куйкасы курушуп, тыбырчылап калганда эмне мандем бар эле? Экөө айрым бизнестерин чогуу жасап жүрүшкөнү ачыкталабы? Айрым билермандар Азамат Арапбаевди мыйзамсыз байоо беренесине кабыларын тымзын айтышууда. Себеби Курманбек Бакиевдин Ак Жол партиясынан депутат болгонго чейин эле май талкандын үстүндө жүрчү. Ошондон тарта мандат колунан түшпөйт, улам бир партиядан депутат болуп эле келатат. 10 жылдан ашык убакыттан бери ири көлөмдөгү жерлерди алганы, ар кыл тармактан бизнесин жайылтканы жашыруун эмес. Кайсы бийлик келбесин жеңишинен берчүсүн берип, баарын колго алып келатканы кандай? Бирок бул саам кыйналып калчудай. Былыгы чыккан атка минерлерди Лөктөрдө Садыр Жапаров эч нерсесине карабай каматып кустуруп атат го. Арапбаевга да кезек жакындап калса керек. Чет өлкөгө эмнеге чыгып кеткен, байлыгын жашыруу үчүнбү же эс алганыбы? Бул Эркулдун Кыргызстандын түндүк түштүгү дебей ири объектилери, ишканалары арбын экенин билебиз. Эмгиче тергөө органдары ыраты менен тизмектеп олтурса керек. Булак Назар Ньюс.